колдонуучулары, интернет колдонуучулары биз саат 2-де чыгышыбыз керек эле түз эфирге, бирок техникалык себептерге байланыштуу бир аз мүчүлүштүктөр болуп калды, андыктан бир аз кечигип чыгып атабыз да. Бирок биз ошол өзүбүздүн пландалган түз эфирибизди улантабыз. Айтып кетейин, биз бүгүн Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жана эфирде мен Асель Ахматалиева алып барам, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси, жана биздин студияга келген спикерибизди тааныштырып өтсөм, бул Акылбек Улуубек Турсун, Улуттук банктын банктык эместик уюмдардын көзөмөл методологиясы бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы, Турсун мырза? Негизи эле ошо Улуттук банктын милдеттеринин бири ошо токтомдорду чыгарат, нормативдик актыларды ошол тууралуу айтып кетсеңиз, негизи эле ушу укуктук ченемдик актыны чыгаруу эмнеге негизделет, иштеп чыгуу жана ал кабыл алынганга чейин кандай этаптарды басып өтөт? Ооба, Улуттук банк бардык жарандарга жана Кыргыз Республикасында иш алып барган финансы кредиттик уюмдарга тиешелүү жалпы эрежелерди иштеп чыгат. Ал эрежелер Улуттук банк башкармасынын токтомдорунун формасында түрүндө кабыл алынат. Бул ченемдик укуктук актыларды өнүктүрүү, өркүндөтүү, ошол орнотулган эрежелерди коомдун өнүгүүсүнө жараша өркүндөтүү, өнүктүрүү бул максат ошондой болуп эсептелет. Анткени улам болуп аткан коомдук өзгөрүүлөр бул биздин токтомдорго, ченемдик укуктук актыларга дагы түзөн-түз тиешесин берет. Ошондуктан биз бул токтомдорду дайыма өркүндөтүп турууга кызыктарбыз. Бул токтомдордун ар бири долбоор учурунда белгилүү бир этаптардан өтөт. Биринчиси долбоорду иштеп чыгуу керек, андан кийин аны кызыктар тараптар менен макулдашып, тиешелүү экспертизаларды өткөрөбүз. Андан кийин коомдук талкуу өткөрөбүз. Эгер долбоор жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарына, укуктарына тиешелүү болгон болсо, ишкерлик ишти жөнгө салган болсо, же жаңы кандайдыр бир жөнгө салымды орнотуп аткан болсо, жана сунуштар, мисалы үчүн сунуштар берсе болот экен да. Ушул этапта кызыктар тараптар өздөрүнүн сунуштарын, сын пикирлерин жөнөтө алышат. Мындан башка дагы долбоордун жөнгө салуучу таасирин талдоо дагы этабы бар. Бул талдоону ишкерликти жөнгө салган токтом долбооруна жүргүзөбүз. Ал долбоордун ишкерликке кандай таасири тиерин алдын ала аныкташ үчүн. Анан акыркы этаптар бул долбоорду кабыл алуу, расмий жарыялоо, ачык булактарда жана анын күчүнө кирүүсү. Рахмат. Биз эскертип кетейин, биздин көрүүчүлөргө биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгер сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары боюнча сурооңуздарды берсеңиздер болот. Жөнөкөй айтканда, бул Улуттук банк чыгарган документтер, расмий документтер. Негизи эле ушул маегибизди улай, азыркы кезде эң жаңы укуктук ченемдик актылар тууралуу сөз кылсак, негизи эле ушул кара тизме деген нерсе көп эле биздин көрүүчүлөрүбүздүн суроолорун, кызыгуусун туудурат да. Ошол боюнча Улуттук банк жакында эле ушул кредиттик маалыматты сактоо боюнча ушул документти иштеп чыкты жана ушуга карата ушул кандай жаңы ошол кененирээк айтып берсеңиз да ушул тууралуу. Бул кара тизме деген эл оозунда айтылып калган түшүнүк негизи кредиттик маалымат оң жана терс болуп бөлүнөт, позитивдүү, негативдүү. Эгер оң кредиттик маалымат болгон болсо, бул финансы кредиттик уюмдар үчүн карыз алган, кредит алган келген адамды баалоо, алдын ала анын мурунку тарыхын, төлөө тарыхын карап баалоого жардам берет. Ал эми терс маалымат болсо, бул ошол адамга кредит берүүнүн кандайдыр бир тобокелчиликтери бар экендигин маалымат берген үчүн ага кредит берүүдөн баш тартуусу мүмкүн. Ошондуктан бул баш тарткан учурда адамдар ойлоп калышат, кара тизмеге кирип калыптырмын деп. Туурасы алардын мурда төлөнбөгөн кредиттерин
жөнүндө терс маалымат болгон үчүн ал кишиге кредит берүүдөн баш тартылышы мүмкүн. Демек текшерип туруш керек экен өзүнүн кандай базадан ооба аны текшерип карап турса болот. Ал эми акыркы өзгөртүүлөргө токтолсок, бул кредиттик маалымат кандайдыр бир мөөнөттүн ичинде сакталып турат. Мурда оң маалымат, позитивдүү маалымат 7 жыл ичинде сакталган болсо, анын мөөнөтү азыр 5 жылга кыскартылды. Ал эми терс маалымат мурда 5 жылдын ичинде сакталуучу болсо, азыр 2 жылга чейин кыскартылды. Мындан тышкары 30 000 сомго чейин кредит алган жарандарыбыз үчүн терс маалымат төлөй албай, кандайдыр бир кыйынчылыктар менен төлөй албай калган болсо, ошол маалыматты сактоо мөөнөтүн 1 жылга кыскартылды. Бул өзүнүн төлөм жөндөмдүүлүгүн кайра калыбына келтирген жарандарыбыз үчүн кайра кредит алууга, кадимки шарттар менен, стандарттык шарттар менен кредит алууга жакшы шарттар түзүп берет. Ошол терс эмени кайталап кетсеңиз, демек мен терс кредит маалыматты кредит алууда терс маалыматты топтоо, сактоо качан башталат? Мисалы, мен кредит алдым дейли, ошо кредитти төлөй албай калган күндөн баштап ошого кошула береби тарыхка? Жок, сактоо мөөнөтүн эсептөө милдеттенме аткарылган күндөн баштап гана башталат. Азыр көбү жаңылыштык, көп кездешкен жаңылыштык бар биздин калктын арасында. Терс маалыматтын мөөнөтү төлөм токтогон учурдан баштап эсептелет деп. Жок, андай эмес. Ал мөөнөт, терс маалыматты сактоо мөөнөтү ошол маалымат жазылган акыркы күндөн, акыркы жолу өзгөргөн күндөн баштап же акыркы жолу, мындайча айтканда, карыз толугу менен төлөм бүткөндөн кийин гана ошол маалыматты сактоо мөөнөтү башталат. Демек, төлөбөй коюп гана жанагы 2 жылды күтүп анан кайра барам деген бул жаңылыштык болот. Төлөнгөндөн кийин гана 2 жыл өтүп, анан кайра барса, кредиттик маалыматты сактоо мөөнөтү бүткөн болот. Мисалы үчүн, ушул жерде тактап кетсеңиз да, мисалы үчүн, эгер мисалы мен кредит төлөдүм, төлөбөй калдым, ошондон баштап ал сакталбайт, терс кредиттик маалымат. Сиз төлөбөй калган күндөн баштап, мисалы үчүн 1 ай төлөбөй, биринчи ай төлөбөй калдым, ошондо кандай болот? Же ал мөөнөт башталган эмес болот. Ал маалымат так сакталып тура берет. Качан гана сиз карызыңызды толук жапкандан кийин мөөнөт өткөрөт. Мөөнөт өткөргөндө бул маалымат терс, негативдүү болуп калбадыбы? Бирок негативдүү калып калышы мүмкүн, Негативдүү маалымат калат. Анан сиз качан төлөп бүткөндөн кийин дагы 2 жыл сакталат. 2 жыл сакталат дагы. 2 жылдан кийин ошол мурда 5 жыл болчу. Ошол 5 жылдан 2 жылга чейин жеңилдик берилип, мөөнөт кыскарды. Демек, жарандарга жакшы шарт түзүлүптүр да. Дагы бир улуттук банк иштеп жаткан ченемдик укуктук акт тууралуу сүйлөшсөк, бул керектөөчү насыялоо тууралуу да. Ушул керектөөчү насыялоону атайын регулятивдик жүргүзүү жөнгө салуу боюнча атайын ушундай бир документ чыкты. Буга эмне себеп болду, эмнеге негизделди, ошону түшүндүрүп берсеңиз. Ооба, жакында керектөөчү ушул жылы керектөөчү кредит жөнгө салууга багытталган жаңы токтом кабыл алынды улуттук банк тарабынан. Бул эми кандай келип чыгуу тарыхы деп койсок болобу? Мурда мисалы турмуш тиричилигине керектөөчү буюмдарды жарандар алуу үчүн бирөөдөн карыз алып же айлык өткөнгө мажбур болушкан көп учурда. Азыр эми мына мисалы банктардын мобилдик банкингдер тиркемелери чыкты. Эми мисалы алсак, О банк, М банк, А банк жана башка банктардын тиркемелери. Ошондон бир гана кнопканы басып туруп, элдер мисалы телевизор, холодильник, башка нерселерди алганга мүмкүнчүлүгү бар кредит алып туруп. Мурда мунун баарын жасаш үчүн банкка барып, ал жакта өзүнүн документтерин тапшырып, же кредит албаса жөн гана айлыкты күтүп ошентип жашашкан. Бул керектөөчү кредиттердин саны өскөндүгүнө байланыштуу.
бул тармакты өзүнчө жөнгө салууга муктаждык келип чыкты. Онлайн кредит деп коелу, онлайн бул бир гана онлайн эмес, бирок негизи ушул керектүүчү кредиттердин берилүү шарттары жеңил болуп бараткандыгы үчүн ушул тармактагы кредиттердин саны да өсүп бараткандыгы үчүн ушундай муктаждык келип чыкты. Ошол өзгөрүү тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, мынакей нормативдик укуктук акт кабыл алды ушу керектөөчү кредиттер боюнча эми карыз алуу үчүн же насыя алуу үчүн кандай өзгөрүүлөр иштей баштайт? Эң негизги өзгөрүүлөрдүн бири кредит берүү үчүн финансы кредиттик уюмдар азыр карыз алган кредит алганга кайрылган жарандардын финансылык абалын жана төлөө мүмкүнчүлүгүн дыкат изилдеп чыгуу милдети коюлду. Анткени биз азыр төлөө мүмкүнчүлүгүн карыз жүгү деп коебуз. Ошол карыз жүгүнүн көрсөткүчү сөзсүз текшерилиши керек. Жаран кредит үчүн кайрылганда мисалы Карыз жүгү деген эмне негизи кыскача айтып кетсеңиз? Карыз жүгү ошол жарандын кредиттерди кийин кайтарып төлөө мүмкүнчүлүгүнүн көрсөткүчү да, индикатор. Демек ошол кредитти кайтара алабы деген мүмкүнчүлүгүн текшерүү. Бул кайтара ала тургандын көрсөткүчүн текшериш үчүн алар финанс кредиттик уюмдар жарандардын башка жактагы банктардагы кредиттерин дагы текшериши керек да. Мисалы ошол банк ойлонот да, мен кредит берсем, бул кишинин башка жактагы банкта да кредити бар экен. Ошол экөө жалпысынан келип, канчалык анын төлөө жөндөмдүүлүгүнө жараша болот да, ылайык келет. Ошону текшериш керек. Бул биринчи өзгөрүү экен, экинчи өзгөрүү. Мындан тышкары бул өзгөртүүлөр жарандардын гана финанс кредиттик уюмдардын гана жоопкерчиликтүү кредиттөөсүн жөнгө салуу үчүн жөнгө салбай, андан тышкары жарандардын дагы кредит алууга болгон өзүнүн мындай жоопкерчиликтүү мамилесин өнүктүрүү болуп саналат да. Негизги ушулар экен, өзгөрүү. Ушул бул максатта дагы бир негизги өзгөртүүлөрдүн бири ушул керектөөчү кредиттердин пайыздык ченеми боюнча өзгөртүү киргизилди. 0,08% менен берилиш керек. Керектөөчү кредиттер бул бир күнгө болгон пайыздык ченеми да. Бир күндүк. Мурда эгер мисалы автоматтык түрдө займ берген компаниялар чыкпады беле, ошолордун бир күндүк пайыздык ченеми мисалы күнүнө 100 000 же аябай кандай көп өлчөмдөгү пайыздык чендер менен берилип аткан болсо, эми бул керектөөчү кредиттерге болгон талаптардын жардамы менен адамдарга берилип аткан кредиттердин пайыздык чени күнүнө ошо 0,8% ченден ашпашы керек. Ушундай жаңы талап киргизилди. Мындан тышкары баардык пайыздык чен, штрафтар, туумдар жана башка төлөмдөрдүн баары биригип, ошол алынган кредиттин 60%-дан ашпашы керек. Кандайча жалпы кредиттин кошумча төлөмдөрү, мисалы сиз туумдар, штрафтар, кредиттик пайыздык чен проценттердин баары биригип, сиз мисалы алган кредиттен 60% ашпаш керек да, ошол негизги суммада. Демек сиз айткандай, эгер бул коммерциялык банктарга дагы ошо займ берген микрокредит болобу, кредиттик болобу, ошо компаниялардын баарына бул тиешелүү, Бул ооба керектөө кредиттерин берип аткан баардык финанс кредиттик уюмдар, банктар, микрофинансылык уюмдар жана башка финанс кредиттик уюмдардын баарына тиешелүү болот. Бул ошол эле ислам каржылоо принциптери менен берилип аткан каржылоого дагы тиешелүү.
бул абдан жакшы шарттар экен биздин жарандар үчүн. Анан дагы ошол суроодо ошо пайыз боюнча уласак да ошол маегибизди негизи эле ошол коммерциялык банктар болобу же микрокредиттик компаниялар болобу пайызды кантип кое алат, өзү каалаган пайызды кредиттин үстүнө кошо алабы? Бул финансылык уюмдар пайыздарды мындай өз каалагандай эле кое бербейт. Албетте алар пайыздарды жана кредиттин шарттарын аныктоодо мындай өз алдынчалыгы бар. Ошол эле учурда бул шарттардын баары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында коюлган талаптарга ылайык келиши керек. Ошол мисалы жана айтып кеткен керектүүчү кредиттин пайызы күнүнө 0,08% ашпосу керек. Жана башка сукурлукту чектөө боюнча мыйзамыбыз бар. Ал жакта дагы атайын чектөөлөр коюлган. Ошол чектөөлөрдү эске алып, финанс кредиттик уюмдар шарттарды аныктоодо өз алдынчалыгы бар. Буга чейин да айтып кеттиңиз, ошону дагы бир жолу биздин көрүүчүлөргө, бардык элдерге айтып кетсеңиз дагы бир жолу баса белгилеп. Карыз жүгүнүн көрсөткүчү деген эмне жана ал калктын ашыкча насыя алышын кантип алдын алат? Бул эми жөнөкөй тил менен айтканда, карыздык жүктүн көрсөткүчү бир гана суроого жооп бериш керек. Эгер адам жаңы кредит алган болсо, өзүнүн мурунку башка финансылык милдеттенүүлөрүн эске алганда ошол жаңы карызды төлөй алабы же жокпу деген суроого жооп бериш керек да. Ушул суроо менен карыздык жүктүн көрсөткүчү эсептелет. Эгер карыздын жүктүн көрсөткүчү белгиленген ченемден ашып бараткан болсо, банктар жана башка финанс кредиттик уюмдар карыз алууга келген адамга эскертүү берет, ага эскертип түшүндүрүү иштерин жүргүзөт да. Эгер сиз ушул кредитти алган болсоңуз, мурунку карыздарыңызды кошо алганда сиздин мүмкүнчүлүгүңүз, төлөө мүмкүнчүлүгүңүз чектелип калышы мүмкүн. Эми мындайча айтканда, бул чыгаша менен кирешелердин тең салмактуулугуна дагы көз түзүлүш. 2-3 кредит алганга дагы бул жакшы нерсе, мисалы. Ошол 2-3 кредит алганга чектебейт, бирок анын кандайдыр бир ошол алуунун терс себептерин эскертет да алдын ала. Ар жактан 2-3 кредит ала берсең, мисалы кээ бир учурлар болот да, бир кредитти алып, анан экинчисин жапканга, же экинчисин алып, үчүнчүсүн жапканга ушундай терс көрүнүштөрдүн алдын алууга жаралат. Түшүнүктүү. Андай бизде суроо бар экен, биздин колдонуучудан бизге көп берет, ошо комментарийлерди Айбек мырзадан. Справканы акысыз берилеби насыя тарыхы боюнча? Насыя тарыхын акысыз алган ар бир жарандын укугу бар Кыргыз Республикасында. Бул үчүн кредиттик бюролорго кайрылуу керек. Жылына бир жолу алар акысыз бергенге милдеттүү. Бул эмнеге пайдалуу, жакшы да. Ошол өзүнүн кредиттик тарыхын боюнча ошо справканы алып, жарандар өзүнүн алдына кандай кредиттер алынганын көрө алат. Мисалы, кээ бир адамдар бар да, өмүрүндө такыр кредит алган эмес болсо, ошол мал насыялык тарыхтан справка аркылуу ошол анын атынан мүмкүн кандайдыр бир алдамчылык жол менен алынган кредиттерди да көрүп алууга болот да. Ошондуктан жарандарга айтып кетмекчибиз, жылына бир жолу жок дегенде ошол өзүнүн кредиттик тарыхын текшерип турууну сунуштайбыз да. Мындан тышкары биз ушундай улуттук банк былтыры жаңы механизм киргизген. Бул өзү кредит алууга тыюу салуу да. Мисалы, мен такыр кредит албасам, мен өзүм тыюу салып коем, жана мага эч бир банк кредит бере албайт. Ушул нерсени дагы кредиттик бюролордон текшерип алганга мүмкүн, жана түндүк аркылуу да текшерсе болот. Чоң рахмат. Анда биздин убактыбыз келип калды. Биз расмий тилде дагы маегибизди улантсак, жана урматтуу биздин көрүүчүлөр, эгер сиздерде суроо болсо,
калган тилде укзатсаңыз болот, ошол тилде жооп беребиз. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы продолжаем наш прямой эфир уже на официальном языке. И тема нашего эфира звучит нормативно-правовые акты Национального банка. С нами сегодня в эфире Кылбек Уулу Бектурсун, начальник отдела методологии надзора небанковских организаций Национального банка. Здравствуйте. И первый вопрос, конечно, на чем базируется вся работа по совершенствованию нормативно-правовых актов Национального банка и какие этапы должен пройти проект, прежде чем быть принятым? Нормативные правовые акты Национального банка постоянно совершенствуются, и вот это совершенствование, оно основано то есть необходимо для того, чтобы установленные нормы и правила успевали за развитием общества, чтобы эффективно регулировать общественные отношения, чтобы защищать права и интересы граждан с помощью этих же правил и норм. И нормативные правовые акты Национального банка, они принимаются в форме постановления правления Национального банка. И каждый проект постановления правления Национального банка, он проходит несколько этапов. Первый этап – это, конечно же, разработка проекта, затем идет согласование с заинтересованными сторонами и проведение экспертиз проекта. Дальше мы выносим на общественные обсуждения, если проект касается непосредственно прав и интересов граждан и юридических лиц, если проект регулирует предпринимательскую деятельность, если проект вводит новое регулирование общественных отношений. Кроме того, мы проводим АРВ, анализ регулятивного воздействия. Оно необходимо для того, чтобы оценить воздействие проекта на предпринимательскую деятельность в случае его принятия. И, конечно, конечными этапами является принятие проекта, его официальное опубликование и вступление в силу. Если мы поговорим о самых недавних нормативно-правовых актах НБКР, это, конечно, один из этих, это про кредитную историю. И вообще вопрос черного списка очень часто поднимается среди наших подписчиков, журналистов. И расскажите, пожалуйста, нам о важных изменениях в новом нормативно-правовом акте в отношении сроков хранения кредитной истории. Прежде всего, новыми изменениями были сокращены сроки хранения кредитной информации. Это сделано для того, чтобы защитить интересы заемщиков, которые попали, у которых были финансовые трудности и которые не смогли своевременно погасить свой кредит. И это касается особенно тех, кто столкнулся с кратковременными финансовыми трудностями. Например, срок хранения позитивной информации был сокращен с 7 до 5 лет, а срок хранения негативной информации был сокращен с 5 до 3 лет. Кроме того, у нас был внедрен новый механизм, согласно которому срок хранения кредитов до 30 тысяч сомов негативной части, негативной информации, был сокращен до 1 года. То есть, если человек своевременно не смог оплатить кредит до 30 тысяч сомов, его срок хранения этой информации будет не 2 года по общему, то есть сейчас по общему сроку, а всего лишь 1 год. То есть через год у человека уже появляется возможность исправить, восстановить свою платежеспособность и получить кредиты на стандартных обычных условиях. Что касается негативной информации, кредитной истории, как она вообще начинает отчисляться? Например, я взяла кредит, но в какой-то месяц я не смогла выплатить. И все, можно сказать, с этого момента, с этого месяца у меня начинается срок негативной информации кредитной. Да, это очень частое заблуждение среди граждан. То есть, если люди думают,
что не выплатив кредит и подождать 2 года и заново обратиться, у него кредитная история восстановится, то есть он уже будет позитивный, нет. Отсчет вот этого срока, 2-летнего срока, начинается только с даты исполнения обязательства. То есть, если, когда он закроет, да? Да, если кредит не погашен, этот срок еще не начался. То есть пока долг не погашен, запись никуда не исчезнет. Давайте поговорим об еще одном свежем, да, нормативно-правовом акте НБКР. Это вот по поводу потребительского кредита. Да, вот, какая необходимость возникла, чтобы создать новый нормативно-правовой акт? Принятие этого нового нормативного правового акта, то есть внедрение отдельного регулирования потребительского кредита связано с ростом потребительских кредитов, естественно, поскольку банки сейчас упрощают доступ к кредитным средствам, и в том числе с помощью цифровых каналов обслуживания люди в один клик могут получить кредит, при этом не посещая офис банка. Онлайн, да? Онлайн кредиты, да. И, естественно, эти кредиты граждане получают в основном в бытовых, семейных и других целях, которые мы сейчас называем потребительским кредитом. Поэтому отдельное регулирование, оно возникло именно с ростом. Является актуальным, да, вопросом на данный момент. И вот какие, допустим, вот принят, да, новый НПА, НБКР, и что изменится для человека, который берет кредит в банках или финансовых организациях, какие новшества? Самое главное новшество – это то, что сейчас с внедрением этих новых правил по регулированию потребительского кредита финансово-кредитные организации обязаны оценить кредитоспособность, то есть платежеспособность заемщика, его финансовое положение, его то есть ПДН, то есть ПДН. Показатель долговой нагрузки, да? Показатель долговой нагрузки. Это один из главных, да? Да, кроме того, повышается требование к прозрачности кредитования, новые требования для финансово-кредитных организаций, которые выдают потребительские кредиты. И также у нас, получается, законом внедрены новые правила для установления процентной ставки. Если ранее люди получали займы, особенно вот онлайн-займы, да, под огромные проценты, сейчас у нас получается 0,08 в день установлена такая процентная ставка. Мне кажется, это очень хорошо, да, для наших граждан? Для граждан это, да, ограничивает. Чтобы они переплачивали какие-то проценты, да? Да, ограничивает переплаты больших размеров, получается, и процентные ставки таким образом они отрегулированы на законодательном уровне, именно по потребительским кредитам. Также размер всех переплат, это включая процентные ставки, штрафов, пений и других обязательных платежей, не должно превышать 60% от основной суммы самого потребительского кредита. Данный НПА когда начинает уже, он уже в силе, да? С какого момента? Постановление было принято в апреле, в конце апреля, и в настоящее время. Но он распространяется только для кредитов после апреля, в апреле, с апреля, да? Но не до апреля. Да, у нас получается
постановление не имеет обратной силы. Только с момента, да, включения в силу. И у меня к вам последний вопрос. Может ли банк или микрофинансовая организация поставить процентную ставку любую, да? И она должна быть обоснована? Банки и другие финансово-кредитные организации при выдаче кредитов не могут устанавливать процентные ставки произвольно. Конечно, они самостоятельны в определении условий кредитования, при этом должны соблюдать требования, которые установлены законодательством Крымской Республики. К примеру, как мы ранее с вами говорили, процентная ставка по потребительским кредитам не должна превышать 0,08% в день. Есть у нас также требования к установлению процентной ставки, которые установлены законом об ограничении ростовщической деятельности. То есть банки могут самостоятельно устанавливать требования, но при этом должны обязательно соблюдать нормы законодательства. Спасибо вам большое. На самом деле вы рассказали очень важную, да, для наших граждан, для наших подписчиков информацию о двух очень важных нормативно-правовых актах. Ну, я напомню, что с нами был Акылбек Улубек Турсун, начальник отдела методологии надзора небанковских организаций Национального банка. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Спасибо.